Саясатчы көп акылдуу болбош керек. Себеби акылдуу саясатчы алдыга коюлган көп тапшырмалардын чечилбесин алдын ала билет деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын социалдык жана салык кызматтарынын баштапкы төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2 жолку чакырылышынын депутаты жана парламенттик башкаруунун биринчи төрагасы Ахматбек Келдибеков мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык, Руслан мырза. Мен жана сөзүмдүн башында айткан ойго кандай карайсыз? Бул бир статус экен. Эми мындай да, саясатчы бул профессия эмес да. Саясатчы болуп туулбайт. Саясатчы болуп жаралат. Бардыгы эле саясатчы болобуз дейт. Бүгүн парламентте эмне үчүн өтө көп критика болуп атат? Себеби көп депутаттар өмүрүндө 10 уктаса депутат болом деген түшүнө кирбеген адамдар депутат болуп калып атат да, мына партийный системанын негизинде. Ошон үчүн саясатчы болуп алып бара албай атат. Элдин критикасына кабыл аткан негизи ошол. Саясатчы болуш үчүн саясаттын жолунда өйдө ылдыйды, кыйынчылыкты бардыгын башынан өткөрүш керек. Саясатчы болуш үчүн, мисалы, мен саясатчы болом деп ойлогон эмесмин. Ал эми ошол кызматта иштеп жүрүп, мамлекеттик кызматтардын жетекчиси болгондон кийин кааласаң дагы, каалабасаң дагы саясатка аралашасың да. Ошентип саясатчы пайда болот да. Ал саясатчы ошол мамлекетте болуп жаткан ички тышкы иш-чараларды, элдин жашоо турмушун дээрлик мамлекеттик органдардын иш алып баруусун, ошонун ичиндеги жакшы жамандын баардыгын түшүнгөн адам анан саясатка аралашат да. А бизде бүгүнкү күндө эмне үчүн, мисалы, бүгүн мен жаңы саясатчыларды тамдайм, жаңы саясатчыларды алып чыгам деген уран менен бүгүнкү күндө кызмат алып барып атпайбы? Саясатчылар келиш керек. Бийлик жетекчилиги. А бирок ошол бүгүнкү коюлган, кызматка коюлган губернатор болобу? Көпчүлүк бүгүнкү кызматка коюлган министрлер болобу? Көпчүлүк бүгүнкү кызматка коюлган акимдер болобу? Же аты жок, же заты жок, же кылган иши жок. Антип Тажрыйбасы да жок. Бунун баардыгы ошол тажрыйба жоктугунан, саясатты билбегендиктен бүгүнкү терс көрүнүштү же болбосо башаламандыктын баардыгы ушунун результаты болуп эсептелет да. Эч качан искусственный саясат жасаганга болбойт. Саясатчы болгонго да болбойт, э? Саясатчы искусственный болгонго да болбойт. Мына мисалы мурунку парламенттик чакырылышта эл депутаттардын 99%-ын билчү. Атынан, затынан, аны иштегенинен, туурабы? Туура. А бүгүнкү күндө мен деле мына саясатта жүрөм. Мен парламенттин 20%-ын гана тааныйм, 80%-ын тааныбайм. Бул эмнеден? Бул ал адамдардын күнөөсү эмес. Ал адамдардын өмүрүндө айтып атпаймынбы, 10 уктаса түшүнө кирбей саясатка келип калышынан негизи. Бул саясатта тажрыйбасы жок. Саясатта жүргөн эмес. Алар мүмкүн жакшы адамдардыр. Бирок саясат деген ушундай болот. Анан искусственный саясатчы кылам деген бул өзү туура эмес. Ахматбек мырза, сиз азыр жакшы бир ойду айттыңыз да, бирок мен жана саясатчы сөзсүз тажрыйба болуш керек саясатчыда деп атпайсызбы? Турмуштук тажрыйба болуш керек, кызматтык тажрыйба болуш керек, ар бир этапты басып өтүш керек. Анан саясатчы атайын болбойт, ошентип олтуруп анан саясатчыга айланат деген ойду айтып атасыз да. Бул менимче абдан туура ой. Эми сиздин жана өмүр таржымалыңызды карасак, сиз Россиядан бүткөн экенсиз окуу жайды. Анан могул карьера деп коебузбу, жумуш жолуңузду баштаганда сиз ошол эсиңизде болуш керек, Советтер Союзу жаңы урайын, урабайын деп турган убакта, анан кийин Горбачевдун жана кайра куруу
реформа деген бир процесси башталган убакка туш келип калган экен да. Сиз кантип ойлойсуз? Эгерде Советтер Союзу урабаса, бүгүнкү Кыргызстандын абалы же болбосо ошол убактагы Советтер Союзунун абалы кандай болмок да? Мен муну эмнеге айтып атам? Азыр биздин ошол Советтер Союзунун моделинде калып калган Кытай эл республикасы азыр биз билебиз дүйнөдөгү экономикалык болобу же башка бир немеде болобу лидерлердин бирине айланды да. Эми мындай да, Советтер Союзунун курашы ал бир күндө эле курап калган жок да. Акыркы мисалы ошол 5-6 жылдын ичинде 85-жылдан баштап экономика шарты ошого алып барды, социалдык шарты ошого алып барды, элдин турмушу ошол кураганга алып барды. Эгерде ушудан Кытай мамлекети туура тыянак жасады дагы, баягы пландоо башкармасын экономика, рыночтык базар экономикасын чогуу киргизди дагы, ошол шартта мамлекет сактап калды. Мамлекет сактап калып, сиз айткандай, бүгүнкү күндө Кытай мамлекети дүйнө жүзүндөгү 3 күчтүү мамлекет болсо ошонун бирөөсү да. Ал эми бизде ошол мезгилде Горбачевдун учурунда базар экономикасын киргизгенге аракет кылды. Көбүрөөк сөз менен болуп калды. Көбүрөөк сөз менен болуп калды. Анан себеп дегенде ошол ишканалардын мүмкүнчүлүгүн мындай колдонуп кеткенге, толук кандуу башкарууга, рыночтук базар экономикасы менен башкаранга мындай практикалык жактан шарт түзүлгөн жок да. Эми бир чети биз кандай болбосун Союздун таркаганы менен өз алдынча мамлекет болушубуз, статусуна ээ болуп калдык. Өз алдынча көз карандысыз мамлекет болгонубуз биз үчүн бул чоң мындай жеңиш десем туура эмес болуп калат. Биз үчүн өтө пайдалуу, өтө чоң жетишкендик десем болот. Тарыхый бурулуш. Тарыхый бурулуш десем болот. Биз ошол кан төгүлбөй, эчтеке болбой эле өз алдынча асмандан түшкөн биз үчүн чоң белек болду. Биз ошол белекти бүгүнкү күндө барктай албай атабыз. Биз ошол белекти бүгүнкү күндө актай албай атабыз десем. Кадырына жете албай атабыз да. Себептен да Кыргызстан өзүнүн жаратылыш шарты боюнча, өзүнүн мүмкүнчүлүгү боюнча эң жакшы ушул мурунку Советтер Союзунан таркаган өлкөлөрдүн нефтибиз жок болсо да жакшы жашаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да, шартыбыз бар. Бирок ошону биз элге буруп иштете албай атабыз. Бул Кыргызда бир жакшы сөз бар да, сиз аны жакшы билесиз. Олтурганда эле эрге кыйшык олтурган депчи. Биз эмнеге жана Кытайды Советтер Союзунан баштап атабыз? Булар эми өтүп кеткен өткөн чак болуп калды, бирок ошондой болсо деле сиздин могул карьераңызда мамлекеттин күрөө тамыры болгон, негизги өзөгү болуп турган салык кызматы, анан социалдык жанагы камсыздандыруу деп коебузбу, фондун жетектегенсиз да. Бул эки тармак менимче мамлекеттүүлүктүн өзөгүн түзөт. Себеби кай жактан каражат келет, ал каражатты кандай кылып туруп бөлүштүрүп бериш керек туура. Анан сиз айтып аткан ошол пландуу экономикадан биз базар экономикасына өттүк, бирок биздеки болгон ишканалар, мына Ошто жибек комбинаты бар болчу, Кездеме комбинаты бар болчу, насос заводу бар эле. Насос заводу да, эми булар жанагы чоң ишканалар. Бишкекте болсо, менин угушумча керек болсо ракетага колдонулчу тетиктерге чейин чыкчу экен. Туура. Трактор, машина, жанагы айыл чарбасына керектүү техникалардын баарын чыгарган Токмоктогу. Кара Балтада болсо жер кен байлыктарын иштетип, биз эмне үчүн ошолорду туура колдоно албай калдык? Бул эмне себептен болуп калды? Биздин адисиздигибизденби, же болбосо сиз айткандай асмандан түшкөн белекке мас болуп эле башыбызды жоготуп коюп анан бүгүн азыр жакшы кадырына жете албай атабыз деп атпайсызбы? Эми баягы Кудай берген ырыскыны
Кудай берген ырыскыны, көз алдынча мамлекет катары. Биз ошол ырыскыны сактай албай калдык да. Көпчүлүк айтат, бүгүн колхоз совхоздорду сактап калсак болот эле деп. Эми ол колхоз совхоз боюнча реформанын жүрүшүн мен кандайдыр бир мындай актайт элем да, ошол мал чарбасын таркатып берүү жана башка болуп. Эми анын жыйынтыгында бүт эле малдар кырылып калды. Элге таркатып берсе деле кырылып калды. Анын себеби биз союз учурунда мисалы ошол бир койду өндүрүү боюнча, бир литр сүттү өндүрүү боюнча, эт өндүрүү боюнча, жүн өндүрүү боюнча бул өзүнүн ошол мезгилдеги наркына караганда союздан көбүрөөк акча, ошону өстүрүп өндүрүү боюнча көбүрөөк акча бөлүнчү да. Кыргызстан ошону кармап калат деген бул утопия эле, себеп дегенде биздин акчабыз жок эле. Экинчи, завод фабрикалар. Завод фабриканын баарын талкаладык. Песак деген программага кирдик. Бул кандайдыр бир ошол мен ойлойм да западтын бир ушуну талкалоо үчүн программасы болгон деген ойдо калдым да. Себеп дегенде ошол мына Фрунзе заводу. Фрунзе заводун кандай гана оборудованиялар турган эмес да. Биз жанкы чөптү пресстечүү, урлон менен пресстечүү, жөнөкөй пресстечүүнү почти чет өлкөгө дагы союздук өлкөлөрдүн бардык болбосо да көпчүлүгүн камсыз кылчубуз. Ошол заводду ошол мезгилде заказ жок, ошол мезгилде кыйын учурлар болду. Биз жанкы полиэтиленди пленка менен эле ороп, кулпту салып, бир 10 жыл сактап турсак, бүгүнкү күндө ошол завод эң алдыңкы завод болмок экен. Жок, биз андай барган жокпуз, талкаладык, бардыгын темирдин бардыгын Кытайга алып барып тапшырдык, жөнөкөй жерлердин бардыгын элге бөлүп бир тыйынга кетти да. Ошол эле жанкы жибек комбинаты, мына алдынан чыккан жибек дүйнө жүзүндө биринчи, экинчи орунду ээлеген жибек шолк чыкты да. Саты боюнча. Кездеме чыгарган ХБК деп коебуз. Аны да талкаладык бүгүнкү күндө. Пактадан. Ал иштебей турат. Насос заводу, бул да уникалдуу завод болчу. Ошолордун ордунда бүгүнкү күндө тамеки заводдору бар болду. Торговый точкалар болуп калды. Эми ушунун баарын сактап калышыбыз керек эле. Бүгүн мисалы сактап кала турган бизде ошол Дастан заводу менен Ленин заводу. Ушул эки заводду дагы бүгүн четинен кыркып, үй сала коюп, эптеп бир аракет болуп атат да. Кимден акча сурап атат? Ушул мамлекеттен акча сурап атабы? Сураган жок. Ушул заводду жакшынакай кылып сактап турсак, анын келечеги болот. Биз бүгүнкү күн менен жашап атабыз да. Мунун бирден бир белгиси деп мен ойлойм, ошол заводдорду курганга, ошол заводдордун келечектеги мындай пайдалуу жагын эсептегенге билбеген, ошого башы жетпеген адамдар бүгүн ушундай шакка барып атат да. Бөлө калып, үй сала калып, ошодон пайда алсак экен, же базарга берип салсак экен деген бул өз туура эмес. Жеке кызыкчылык үчүн. Жеке кызыкчылык. Ал мамлекетке кыйрат деле эчтеке алып келген жок. Сиз абдан чоң мамлекеттик посттордо олтурдуңуз. Ошол эле соцфонддун жетекчиси болуп олтурдуңуз, министр. Салык кызматында. Ошол убакта ушундай бир жана акыйкатсыздык, мамлекетке пайдасы тийбеген бир проектлер деп коебузбу, закондорбу, же болбосо бир кандайдыр бир иш-чаралар ушул саясатты өзгөртүүгө мүмкүн беле? Мына өзүңүз айтсаңыз. Мен эми мына социалдык фондко келгенде, 4 айлап пенсия берилбей турган учурунда келген. Ошол убакта. Ошол мен ушул кызматка мени дайындап жатканда. Андан тышкары социалдык фонддо шериктеш 3 фонд бар. Бул жумушсуздукту камсыздандыруу фонду бар, медициналык камсыздандыруу фонду, андан кийин профсоюздун фонду. Ошол түшкөн акча канча проценти болсо ошол бойдон кетет да. Эгерде социалдык фондко акчаны топтой албасаң, ал фонддордо иштебей калат. Социалдык фондко ошолордун алдында карызы 1,5-2 миллиард сомго чейин жеткен. А жалпы социалдык фонддун бюджети ошол мен келген учурда, дайындалган учурда 5-6 миллиард гана сомду түзчү. 520 000 пенсионер бар.
Эми мен ушудан пайдаланып айтып коюм келет. Мени айыптаганда айтып атышпайбы? Баягы бей бечаранын инвалидтардын акчасын жептир депчи. Аны ошол социалдык фонддун өзүнүн түзүлүшүн билбеген адам. Социалдык фонд эмне кызмат алып барганын билбеген адам ушинтип мени айыпташты да. Социалдык фонддон эч качан майыптардын бей бечаранын акчасы өтпөйт. Бей бечара майыптардын акчасы социалдык защита министрлиги бар. Министерство социалдык коргоо министрлиги бар. Өкмөткө кирген. Ошол жактан кетет. Бул өзүнчө министрлик. Өзүнчө министрлик. Эми ушунун айырмасын билбеген адамдар жетекчиси баш болуп мени айыпташпадыбы? Телевизордон чыгып айыпташты. Бей бечара майыптардыкын деп. Менимче негизги айыптардын бири ушул. Аны сурап койгон жок. Бей бечара майыптар каяктан каржыланат депчи. Аны түшүнбөгөн адамдар ошону сүйлөп чыкты да. Эми ал мезгилде мен айтканга шартым жок эле. Бүгүн мына айтсам болот да. Социалдык фонд бул пенсияга чыккан адамдардын негизги кызматы пенсия менен камсыз кылуу. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Мына сиз азыр Руслан мырза жеке иште иштесеңиз дагы айлыгыңызды билесиз. Ишке келип атып туруп контрактка кол коесуз, паланча айлык алам деп. Эми ойлоп көрүңүз, 520 миң пенсионер ар бири өзүнүн пенсиясын билет. Ошону урдап жегенге болобу? Сиздин айлыгыңызды сиздин жетекчиңиз урдап жей алабы? Жей албайт да. Сиз айтасыз да, мага 10 миң положено айлык, 10 миңди бересиң деп. 10 миңге кол коесуз. Социалдык фондду мен 2 жыл 7 ай иштедим. 2 ай 7 жылдан кийин мен кетип атканда биз ушу коллективпен ушундай чоң жетишкендикке жетиштик. Пенсия ай сайын акчалай берилгенге жетиштик. Жаңкы өнөктөш фонддордун түшкөн акчасы түшкөн күнү өздөрүнө которулуп жатты. Карыз коланын бардыгын жаптык. Май менен пенсия бери, ун менен бери, туз тамеки менен берин бардыгын жойдук. Токтоттук. Ал эми мен кетип атканда биздин расчетный счетто 700 миллионго чейин ашыкча акча калтырып кеткенмин мен. Бирок ошого карабастан мени айыпташпадыбы? Жаңкы бей бечара майыптар деп социалдык фондко тиешеси жок нерсени телевизордон айтышып, өздөрүнчө ушундай Кыргызстандын патриоту болуп сүйлөп мени айыпташты. Бирок анын тиешеси жок эч кандай. Экинчи, салык кызматы боюнча. Салык кызматында мен 1 жыл 3 ай иштедим. 2008 жылы эсиңизде болсо, бүткүл дүйнөлүк экономикалык кризис болгон. 2008 жылы мен октябрдын аягында ушул кызматка келдим. Мен келгичең мамлекет, өкмөт, парламент жаңы салык кодексин кабыл алган эле. Ал боюнча эгерде мурун салыктын ошол жалпы республикалык бюджетке түшө турган, мамлекеттик бюджетке түшө турган 16 түрү болсо, жаңы салык кодексине байланыштуу 8 түрү гана калган. НДС 20% болсо, мен келгенде анын ставкасы 12%га кыскарган. Билесиз. Подоходный деп коет, киреше салыгы. Ал 20% болсо, аны 10%га түштү. Прибыль деп коет. Ал 20%дан 10%га түштү. Мүлк салыгы кирди. Мүлк салыгы эсиңизде болсо, ошол киргенде элдер дуулдап, чуулдап, ошол мезгилде президент Бакиев эле 1 жылга отсрочка берди мыйзам менен. 1 жылга моратория киргизди. Биз ошого карабастан 2009 жылы, 2008 жылы кризис болуп атса да 2009 жыл, 2008 жылга салыштырмалуу 130%га чейин өсүш бердик. 130%. Бул кагазда эмес, цифрада эмес, бул практика. Бул накталай акча. Накталай акча. Эми мен айыптаганда кантип айыпташты ушу салык системасында, мисалы июнь айында 2 миллион 300 миң сом азыраак түшүп калыптыр деп айыпташпадыбы? Бүгүнкү күндө 5 миллиард, 10 миллиард түшпөй атат. Эми анын үчүн айыптабайт да. Анын үчүн выговор бериши мүмкүн. Бирок эч качан өткөн айга кийинки айды салыштырбайт. Экономиканын тили менен алганда ар бир айды өткөн жылдын ошол айына гана салыштырат да. Өткөн жылдын айына карачы канча эсе көппү, азбы? Өткөн жылга салыштырмалуу биз өсүштү 140%га чейин бергенбиз ошол салык боюнча, патент боюнча.
Эми мен соттор менен сүйлөшкөндө деле айтты да, биз уялып атабыз. Следователь деле айтты. Эми баягы муну качан гана тастыктайт, муну бул бийлик кетип, тарых өзү келгенде тастыкталып, ошол мыйзамды тебелеп, соту болобу, прокурору болобу, ошолор жоопко тартылганда гана бул тастыкталат. Үчүнчүсү, парламенттин депутаттык корпустун тарыхында жалпы депутаттар кабыл алган чечимди бир депутатты күнөөлөш бул парламент тарыхында биринчи жолу. Депутат мыйзам боюнча, бул конституциялык мыйзам. Депутат сүйлөгөн сөзүнө, добуш бергенине, кабыл алган маселеси боюнча жоопкерчилик эч качан тартылбайт. Бул мыйзамдын каралганы. А бирок ошого карабастан мени эптеп каралаш үчүн алып барып камап, ушундай жоопкерчиликке тартышты. Бул дагы парламент тарыхында биринчи жолу жалпы депутат кабыл алган нерсени бир гана төрага жоопкерчиликке тартты. Төрага эч качан жалпы парламент кабыл алмай сайын төраганын ошондой эле бир эле депутаттык голосу бар, мандаты бар, бирөө. Ал бир мандаты менен эч качан чече албайт. Жалпы депутаттын көпчүлүгү кабыл алганды төрага кол коет. Ол кол койгонго милдеттүү. Эгер ошол жерде жалпы парламент кол коюп, бүгүн биз согуш ачышыбыз керек деген чечим чыгарса, төрага ошону кол коюшка милдеттүү. Эгерде кандай гана чечим кабыл албасын парламент, мыйзамга жатабы, мыйзамга жатпайбы, төрага кол койгонго милдеттүү да. Ошон үчүн муну тарых тастыктайт, тарых ордуна коет. Сиз азыр мен алдын ала берүүчү суроого жооп берип койдуңуз, бул конечно абдан жакшы. Ошол сизге коюлган айыптоолор боюнча коррупция, анан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген алардын негизги немеси ошол жана салык кызматында иштеп турганыңызда, анан парламенттин төрагасы болуп турганыңызда парламент аралык эмес, парламенттин өкүлчүлүгүн туура эмес ачкан деген бир. Эми бул менимче көрүүчүлөргө деле, жөнөкөй адамдарга деле түшүнүктүү болуп турат болуш керек. Бул бир эле сиздин себебиңизде эмес. Көп эле саясатчыларга бир түшүнүксүз айыптоолор менен ачылып аткан кылмыш иштери, коюлуп аткан тооматтар бул эң үстү менимче саясий куугунтук деген эле бир сөз менен айтылчу. Эми мындай да, Руслан мырза, бүгүн ошол мезгилде генералдык прокурор болуп иштеген адамдар, ошол мезгилде тооба кылбай таба кылган адамдар, менин коллегаларым атын атабай эле коеюн, ошолордун бардыгы өздөрү ушуга келип түштү да. Эми ошол мезгилде мен айткан, мыйзамды карап койбойсуңарбы? Бул туура эмес го. Туура эмес коюп атасыңар, туура эмес кылып атасыңар дегенде эч кандай угуп койбой, Кудайдан кийинки адам катары өзүн сезишип, чечим чыгарган адамдар бүгүн ошол мен айткан нерселерге бакырып атышат. Туура эмес, мунун баардыгы саясат, мунун баары куугунтукта деп. Ал мезгилде өздөрү жасаганды, эми мен муну таба кылганым жок, тооба кылам. Эч качан бул менин башыма кайрылып келбейт деп бирөөгө жаманаттык, кыянаттык кылбаш керек. Кудайдан сөзсүз түрдө бирөөгө кыянаттык кылсаң кайтат. Эми мен жаңы сөзүңүзгө айтып коеюн, Аралжы катары. Мына бүгүн дагы саясий куугунтуктар болуп атат. Туурабы? Ошол эле жаңкы элдик парламент деп, мына сизге окшоп бир комнатада эч кандай действиеси жок, бийликти ар кандай сөздөр менен критикалаган үчүн сүйлөгөнчө алып барып камоо деген бул туура эмес да. Туурабы? Экинчи, паланча моундай иш кылып злоупотребление деп коет. Кыянаттык менен мага коррупция деген статья колдонгон эмес. Кыянаттык кызматынан кыянаттык деп туруп, ал жерде кайсы мезгилде кыянаттык болушу мүмкүн? Ал жазылган эмес да. Булар ошол статьяны дежурный статья кылып алышты. Каалаганды, мисалы сиз могу стулду, отурган стулуңузду тиги жака жылдырып койсоңуз, эмне себептен сен жылдырасың, бул кыянаттык кызматыңан колдондуң деп туруп иш козгоп атат. Эми бул күлкүлүү да. Бирок канча адамдын тагдырын, канча адамдын келечегин балта чабып атат. Туура. Бул сөздү бир жерден окуп калдым.
акыйкаттык жок мамлекетте гана кээ бир закондор абдан катуу иштейт деген туура эки ооз сөз менен туура. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол мисалы мына жер үй боюнча бул кыянаттыкка жатпайт дейсизби? Бул түздөн түз кыянаттыкка жатат. элдин байлыгын Мамлекеттин элдин байлыгы. Мамлекеттики. Абдан чоң Мамлекеттин ээси эл. туура. Экинчи, ошол эле жаңкы жаш балдарга берип аткан күбөлүк боюнча. Бул кыянаттык эмеспи? Ошол учкунда жасап, мамлекеттик ишканада тендерден утуп алган фирмага макул сен уттуң, бирок ошол учкунда жасалганды сен аласың дагы сатасың деп туруп киргизди, иш козгодубу? Козгогон жок. Ошол эле кыянаттык мурунку Бакиевдин жерлерине жана башкага кыянаттык кылган адамдар ал боюнча комиссия түзүп, прокуратура карап коюп эле, бирок эч кимди отургузган жокпу? Бул кыянаттык эмеспи? Бул кыянаттык. Туура. А себептен да алар камалбаш керек. Ал өзүнүн партиясынан өзүнүн адамдары. А башкалар каршы чыккандардын баардыгын камаш керек. Бул кыянаттык эмеспи? Келечекте ошол мыйзамды туура эмес колдонгон үчүн туура эмес камагандагы бул кыянаттык кызматтан. Алар келечекте мен ойлойм, ошол кыянаттык үчүн жооп бериш керек. Эгерде пенде алдында болбосо, Кудайдын алдында баары жооп берет деген мен ойдомун. Бир жакшы сөз бар. Бул жинди болсо да биздин жинди дегенчи. Биз жана өз алдынча мамлекет болуп, сиз айткандай бир асмандан түшкөн белектей эле болуп, өзүнчө мамлекет болуп калдык да. Эч кандай кан төгүлбөй, күрөшпөй, тигиндей мындай кылбай эле. Анан бирок ошол убактан бери жүргүзүп аткан саясатыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлбөй эле. Кээ бир топтордун, кээ бир адамдардын ортосунда жүрүп аткан эле майда саясаттай көрүнөт да. Бул өзүңүздүн оюңузду айтат болушуңуз керек. Бирок бул негизги эмес. Негизгиси менин оюмда, жеке оюм, ал канчалык деңгээлде туура эмес, азыр сиз өзүңүз айтат болушуңуз керек. Биз жанагы биринчи акыркы сиз мамлекеттик кызматыңыз ошол биринчи парламенттик башкаруунун төрагасы катары болуп отургансыз. Биз 2010-жылы экинчи революциядан кийин Бакиевди алып келсек болбой калды. Мындан да жакшыраак мамлекет курганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, күчүбүз бар деп экинчи революцияны жасадык. Революцияны жасап алып, биздин конституциябыз туура эмес экен. Биз президенттик башкаруу эмес, парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек экен деп парламенттик башкарууга өттүк. Анан эми акыркы убакта, акыркы мына декабрда сиз жакшы билесиз, 4-декабрда болуш керек, референдум жолу менен конституцияга өзгөртүү киргизип, биз парламенттик президенттик башкарууга өтөлүк. Себеби мындай да болбойт экен деп дагы өзгөртүү киргиздик. Анан мен ойлойм, президент дагы, парламент дагы элдин атынан шайланган адамдар, элдин атынан сүйлөгөн адамдар. Хотя көпчүлүк убакта көп адамдар элди, эл үчүн, элим үчүн деп көп сөз сүйлөйт, а элим деп эки эле парламент, анан президент гана сүйлөй алат деп ойлойм да. Ушул эки чоң саясий орган деп коелук, мамлекетти кармап башкарып туруп. Ушулардын ортосунда тирешүү болуп аткан жокпу? Мен айтып берейин. Эми мына парламенттик башкаруу деп 2010-жылы конституцияны референдумдан өткөзүштү. Туурабы? Элдик референдум деп. Анын жыйынтыгын бардыгыбыз билебиз. Кайсы учурда өттү? Канча адам келип добуш берди? Кандай өттү? Өттү. Биз жазганыбыз жок. Мен ага катышып жазганым жок. Мен аны үгүттөп элдин алдына алып чыкканым жок. Ошол конституцияны өзгөртүп киргизгенден кийин парламент шайланды. Ошол парламент мени төрага алып шайлады. Ошол негизги биздин мыйзамыбызда, конституцияда парламенттик башкаруу деп турат. Парламент биринчи турат, андан кийин президент, өкмөт, калгандары турат. Мен ошол мыйзамда жазылган, конституцияда жазылган шартта иш алып бардым. Ал көбүнө жаккан жок. Көбүнө жаккан жок. Эми келечекте кимдер менен кандай сөз болгонун мен учуру келет, аны өзүнчө баяндама кылып айтып чыгам. Эмне себептен мен ушул кызматтан кеткеним үчүн жана башка да. Мына парламенттик башкаруу системасында парламент негизги чечүүчү ролду ойногон орган болуп эсептелет.
негизги бардыгы парламенттин алдында подотчетный, бардыгы жоопкерчилик отчет берет. А бүгүнкү күндө андай болгон жок да. Президенттин өзүнүн полномочиясы бар. Парламенттин өзүнүн конституцияда каралган полномочиясы бар. Өкмөттүн өзүнүн полномочиясы бар. Сот системасынын өзүнүн полномочиясы бар. Сот системасы бул көз карандысыз система. Болуш керек. Болуш керек. Исполнительный болгон эле 3 башкаруу органы бар. Бул законодательный, экинчиси мыйзам чыгаруучу, биринчи, экинчиси исполнитель аткаруу бийлиги, үчүнчүсү сот. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Сот көз каранды деп айта аласызбы? Эч ким айта албайт. Эч ким айта албайт. Соттук маселени эки эле кичинекей гана адамдар телефондук башкаруу менен башкарат. Бул чындык. Бул келечекте соттордун бардыгы жоопкерчиликке тартылат деген сөз. Экинчи өкмөт. Өкмөттүн полномочиясы аябай жакшы каралган. Ал жалгыз гана парламенттин алдында отчет бериш керек. Ал президенттин алдында өкмөт отчет бергенге милдеттүү эмес. Парламент ушунун бардыгын көзөмөлдөгөн мыйзам чыгаруучу орган болуп эсептелет. Мен ошол парламенттик башкаруу системасында ошол самолет менен учту. Мен аны жалгыз учканым жок да. Мен парламенттик делегация менен учтум. Парламенттин ишин алып бардык. Эми бүгүнкү күндө мындай көңүл буруп карап көрсөңүздөр, бир жылда депутаттардын самолет менен учканынын жалпы акчасын алып көрсөңүздөр, жүздөгөн миллион сом түзөт. Эгерде ушу Кыргызстан самолеты менен учса, литерный деп коет. Аны президент гана учсун деген мыйзам жок, эч жерде жазылган эмес. Ошол жүздөгөн миллион сом ошол Кыргызстанда ошол самолеттон экини сатып алганга жарай беле? Жарайт эле. Ушул кыргыз мамлекетинин чөнтөгүндө калат го. Туура. А жок, бүгүн биз ошол Туркия мамлекетинин, Россия мамлекетинин учактары менен учуп атабыз, ошолорго Акча төлөп атабыз. Акча төлөп атабыз. Бул деген сөз жөнөкөй сөз да, жөнөкөй эсептебеген, баягы эптеп интрига кылган сөздүн бири. Парламенттик башкаруу болгондон кийин парламент алдыңкы ролду ойнош керекпи? Же ойнобош керекпи? Бүгүн ошо айтып атышат, президенттик парламенттик башкаруу деп. Андай сөз жок, биринчи парламент жазылып турат. Андан кийин өкмөт, президент, өкмөт жана башка. Үчүнчүсү, тышкы саясат боюнча да конституцияда ташталып кеткен. Бирок тышкы саясат боюнча конституцияда каралбай калган деген туура эмес. Тышкы саясатты өкмөт алып барат деп кара менен ак кагазга жазылып турат. Президент эгерде кандайдыр бир акчалай келишимдерге кол кое турган болсо, ал өкмөттөн уруксат сураш керек. Негизи. Бул конституциялык норма. Конституция. Ал конституциянын требованиясы. Экинчи, президентке мисалы кайсы органдар баш ийет. Ал эми АКС дегенде түзсүн деген андай полномочия жок. АКСтин мына түзүлүп алып барган ишинин бардыгы мыйзамга дал келбейт, мисалы да. Мен айтып атам, ал мыйзамда каралбаган нерсе конституцияда. Эми ушул окшогон кемчилдиктер көп болуп атат. Мүчөлүштүктөр көп болуп атат. Ошон үчүн президент, парламент эч кимге отчет бербей калып атпайбы? Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү жалпы элдик курултай деген бул туура идея. Биздин демократиябыз Кыргыздын, биздин каныбызда, эсиңизде болсо, илгери хан болсо дагы аксакалдар кеңешти деп, бирөө менен согушайын десе дагы, бирөө менен келишим түзөйүн десе дагы, хан аксакалдар менен кеңешип, ошолор менен макулдашып, барып келишим түзүп, ушундай чечим кабыл алчу. Ошого бүгүнкү жалпы элдик курултай деген киргизүү зарылчылыгы бекеринен конституцияда каралган эмес да, 61-ci статьяда. Ошол зарылчылык бар экенине мен ынандым. Жалпы элдик курултай болуп, ал жалпы элдик курултайдан элден шайланып келген адам келип туруп ушундай отуруп добуш бербеш керек. Ал элден келердин алдында шайланып, эмне маселени карашат, ошол эл бааны бериш керек. Мисалы, сиз делегат болуп шайлансаңыз, өзүңүздүн айылыңыздан, айылдагылар кайсы маселелер каралат дейт дагы, биз могуга ишенич көрсөтпөйбүз парламентке. Же могуга ишенич көрсөтпөйбүз деп туруп, ошол добушун сизге берет, сиз келесиз да ошону гана озвучить этишиңиз керек. Сиз шайланып келдим, мен чечем деген полномочия болбош керек. Сот системасынын бардыгын эч кимге көз карандысы кылып,
же эл шайлаш керек экен, элдин алдында отчет бериш керек, же жалпы парламенттен бардык сот, райондук болобу, областтык болобу, шаардык болобу, жогорку болобу парламенттен өтүш керек экен. Ошондо жоопкерчиликтүү болот экен. А биз жаңкы реформа деп коюп алып барып бир адамдын колуна берип койдук. Ал адам кааласа кандай чечим чыгарса, ошол чечимди аткарып атат да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө кандай системада жашашты, сиз айткандай президенттик формада өттүк. Президенттик парламенттикте өттүк. Эми парламенттик президенттик деп атабыз. Кайрадан туруп парламентти да күчөтөлү. Парламенттик эгер система болсо, анда президентти парламент гана шайлап коюш керек. Бул жөнөкөй гана мындай символик болуп калды. Бирок андай эмес. Биз же парламенттик эмеспиз, же президенттик эмес, башаламандык да. Ошо тирешүү болгондой болот. Ошон үчүн биз башкаруу системасын муну бийликтегилер таң улабаш керек. Жалпы элге референдумга чыгарышыбыз керек. Эл кайсы системаны тандайсыңар деп. Эгерде көпчүлүк эл, мүмкүн ханствоны эл тандайттыр. Мүмкүн чыныгы демократиялык системаны тандайттыр. От эл тамдап алгандан кийин ошону киргизсек, ошондо гана бир жыйынтык болот деп эсептейм. Бул бири өзүбүздүн менталитетибизге, элибизге ылайыкташылган бир башкаруу системасын тандап алуу деген ой болуп атат да. Туура, себептен мына конституцияны жазып атканда, конституцияны биз эмне үчүн жазып туруп, мисалы Европа Венецианская комиссияга жөнөтүп, ошолор таянак берсе, анан малар таянак жерде көтөрүп чыгып атабыз да. Бул туура эмес да. Туура. Ал конституция менен кыргыз эли жашайт. Ал себеп дегенде ошол конституцияны жазаарда Еврокомиссия болобу, же башкалар акча берип койсо, ошол акчанын алдында отчет берип атабыз. А бирок конституцияны биз негизги мыйзамыбызды жазганда биздин ата бабадан калган каада салтыбызды, жашоо турмушубузду ошол конституциянын ичине киргизгенде биз мамлекет катары өнүгөбүз, өсөбүз, оңолобуз. Бул сөзүңүздө жан бар, себеби биздин конституцияда көптөгөн жазылган жоболор элибиздин жөнөкөй жашоосуна сиңип кирип кете албай аткандагы ушундай болуш керек. Себеби маалыматтар бар, ушул 2010-жылкы дагы, андан мурунку конституциялар дагы тияктан бияктан көчүрүлүп келип, анан анча-мынча өзгөртүлүп бизге кирген деген бул чындыгы бар окшойт да. Эми бир сөз да, Ахматбек мырза. Сиз азыр айтып атасыз, бул жөнүндө акыркы убакта көбүрөөк сөз болуп атат, элдик курултай боюнча. Бул абдан туура. Биздин тарыхыбызда ошондой болгон. Ийри отуруп түзгө кеңеш элек деген макалыбыз да бар. Бул тастыктап турат. Кандай жумуш болбосун, кандай чоң бир чечимдер болбосун, айылдын тажрыйба топтогон аксакалдары, эл сыйлаган аксакалдары өздөрүнүн оюн айтып бир жыйынтыкка келип турушкан. Эми биз кайра эле ошол дагы бир кетирген катабызды кайталап парламенттик, президенттик башкарууду. Бул бир денедеги өскөн эки баш, эки башка сүйлөгөн баш болуп атпайбы? Кимиси күчтүүрөөк болсо ошонусун жыга чапкандай. Буга мисал мына сиз парламенттик башкаруунун төрагасын жыга чапмак турсун камашты, туурабы? Андан кийинки Текебаевдин маселесинде эң демократиянын эң биринчи элементи болгон оппозициялык көз караштагы партиянын төрагасын дагы азыр мен Текебаевга көз карашым, ал мен жеке көз карашым да. Жок, мен мисалдар айтып атам. Жеке көз карашым. Бирок мындай саясатта, мамлекеттүүлүктө мен айткым келет. Эмне үчүн ошол 6 жылдан бери ушул маселени карашкан жок? Текебаевди бүгүн күнөөлөп аткан. Эмне себептен 6 жылдан бери бул маселени карап, алып келип күнөөнү койгон жок? Бул дагы 6 жылдан кийин жасаган. Бул саясий куугунтук. Бул саясий куугунтук. Эптеп оозун жабыш керек. Бирок сиз сөзүңүздүн арасында бир абдан жакшы сөз айттыңыз да. Эмне үчүн, мына, например, мисал үчүн сиздин айыптап атканда, эгерде парламент жапатырмак бир орган сыяктуу өздөрүнүн ордун көрсөтө алганда, бири-бири коргой алганда, менимче президенттик башкаруу өзүнүн күчүн көрсөтө алмаган. Туура. Бул жерде мен туура маселе көтөрөбүз. Мен тактоо ретчидин айтып кетейин. Ошол парламентте болгон күнөөнү койгон боюнча парламенттин токтому бар. Парламенттик конституцияда каралган норма боюнча парламенттик комиссиянын токтому бар. Эч кандай күнөөсү жок деген. Парламент бул эң жогорку орган болуп эсептелет. Ошол комиссиянын конституциялык норма менен түзүлгөн комиссия жыйынтык чыгарып, эч кандай күнөөсү жок деди.
Аны эсепке алынган жок. Аны карап коюшкан жок. Аны карабаган үчүн ам жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошол эле прокуратура, ошол эле сот органдары, андан тышкары күбө болуп 60тан ашык депутат келип, бардык күбө болуп берди. Биз өзүбүз добуш бергенбиз. Сиз ишене аласызбы ушул бир убак тарых деп атасыз? Убак келеби ошондой? Сөзсүз түрдө келет. Акыйкат. Себеби турмушта биз көрүп атабыз. Сөзсүз түрдө акыйкат кыйналып, кысталып болсо да жеңет. Ал ийилет, бирок сынбайт деген ата бабадан калган сөз, бул туп-туура экен. Учуру келет, жооп беришет. Сөзсүз түрдө жооп беришет. Бул менин ички дүйнөмдөгү мындай каалоом эмес. Бул чыныгы турмуштан алынган чындык. Учуру келет, жооп берет. Жооп бербей калам деген бул туура эмес да. Туура. Анан жаңкы парламент боюнча айткан пикириңизге, оюңузга мен ойлойт элем да, эгерде парламент күчтүү болсо, парламент көз карашы эч кимден мындай независимый болсо, бардык структуралардын бардыгы баш ийет. Ал эми мүжүрө парламент болсо, бүгүнкүдөй тур десе туруп, жат десе жатып, айт десе айтып, мыйзамды карап койбой бизге тиги жактан түштү деп туруп иштеген болсо, анда мамлекетке бул мындай парламент зыян гана алып келет да. Мына мисалы менин колумда кече бир материал түшүп калды. Ошол КТРдин байкоочу кеңешин шайлоо боюнча канча адам болуш керек? 10 адам, 10 адам. 12 ушундай. Ну, 12 не важно. Байкоочу кеңеш 7-нчи кабаттан 12 адамдын фамилиясы ар бир депутатка таркатылып берилиптир. Атамекенден тышкары, анан өнүгүүдөн тышкары калгандардын бардыгына таркатып. Мен аны катары сактап койдум. Моулар гана өтүш керек деп, ар бир адамдын фамилиясы ушуларды өткөзөсүңөр деп. Бул эмне деген парламент? Ушундай парламенттин бүгүн бизге кереги барбы? Конечно, кереги жок. Менин коллегаларым, мурунку коллегаларым капа болбосун. Бирок мунун кереги жок да. Демек, өлкө башчыбыз туура эле айткан экен да. Парламенттен алсыз болсо, мен өзүмдүн колума алышка туура келет деп анан эми алганы ушул азыркы саясат болот. Туура. Эми Ахматбек мырза, биз убакыт бизге баш ийбейт. Билинбей атып 1 саат өтүп кетти окшойт, бирок мен дагы бир сөздөрдү сурап алайын деп аттым эле суроолорума. Себеби мен оюмча маегибиз кызыктуу болуп атат. Жанагыны ошону бүтүрүп койсоңуз да мен айтайын деп аягына чыкпай калдым. Парламенттик деле бул элдин өкүлү да. Ар бир жерлерден шайланып келген элдин үнүн аткаруу бийлигине жана сот бийлигине жеткизип, ошону көзөмөлдөп турчу орган, институт. Бирок эмнегедир андай болбой, эми биз элдик курултай деп атабыз. Бирок ошол парламенттик эле институттун кайталоосу болуп атпайбы булчу менин оюмча? Жок, булар айлык албайт биринчиден. Андай бар. Булар бир жылда мисалы 1-2 гана жолу чогулушат. Эгерде андан сырткары чогула турган болсо, эсиле мамлекеттин ичинде кырдаал кандайдыр бир зарыл болсо, ошондо гана чогулат да. Булар айлык албайт. Булардын эч кандай жанкындай машинеси болбойт, кабинети болбойт. Бул элдин өкүлү келип сунушкана бере алат турбайбы? Отчет алат. Президенттен отчет алат. Парламенттен отчет алат. Өкмөттөн отчет алат. Сот системасынан отчет алат да, канааттандырарлык же канааттандырарлык эмес деген гана бааны коет да. Бул элдин баасы болот. Биз амбицияны кайда алып барабыз? Парламент мен силерге баш ийет билем десе, президент эгерде мыйзам менен карасак, Конституцияда каралып турат 61 статья. Ошол Конституцияда бүгүнкү күндө турат, элдик курултай деп. Эгер мыйзамды кабыл алса, ошол мыйзам боюнча эгерде парламенттин иши канааттандырарлык эмес десе, анда парламент таркаш керек. Президенттин иши канааттандырарлык эмес десе, кайра президенттик шайлоо болуш керек. Өкмөттүн иши канааттандырарлык эмес десе, өкмөт таркаш керек. Бул элдин баасы. Бизде Конституцияда жазылып турбайбы? Бийлик, мамлекет элге таандык деп. Ушул жерденчи бир тактоодо Ахматбек мырза, сиз көңүл бурдуңуз болуш керек. Конституцияда бийликтин булагы эл деп турат да. А булак менен ээси дегенден экөөнүн айырмасы бар да менимчечи. Эми ээси деген дагы эл деп турат. Барбы ошондой? Бар. Аябай жакшы жазылган. Анда жакшы. Экинчиден мен ойлойм да, парламент деп туруп биздин бир кемчилигибиз. Мына Россия Федерациясы бүгүнкү күндө мурун көпчүлүгү партийный система шайланып келчү да. Бүгүнкү күндө 50 на 50. 50
50% кылып койду да. Биз партийный система кала берсин. Бирок биз 120 округка бөлүшүбүз керек. Шайлоо округун. Ошол жерге партиялар келип, өзүнүн өкүлдөрүн көрсөтсүн. Эмнеге мүмкүнчүлүгү? Мисалы Алайда, менин кичим экеним Алайда. Алайда ар бир партияга келип туруп, 120 партия болсо, 120 өзүнүн кандидатурасын көрсөтсүн. Ошол округтан 120-нын ичинен эл тамдап алат. Тамдап алат. Тамдап добушун берет. Бирөөнө. Кайсынысы купулунат болсо? А партиясына карабайт. Ошол адамдын кылган иши боюнча ол жеңип чыгат. Ушундай кылып 120 бөлгөндө гана күчтүү депутаттар келет. Үчүнчү чакырылыштын депутаттары эсиңизде болсо, бул аябай күчтүү парламент. Эмче болот, бул туура. Эң күчтүү парламент болгон. Себеп дегенде, ошол 70 округтан кандай гана адамдар коюшкан жок. Андамандатный деп койчу. Андамандатный. Булар көз карандысыз. Элдер Туура. тамдап келип, биз сот системасын шайлаганбыз. Сотторду бардыгын элдин алдында иштей баштаган, чындык боло баштаган. Өкмөттүн мүчөлөрү бардыгы парламенттен өтчү. Туура. Эгерде иштей албаган, мен кыймын деп жаңкы тили менен буудай кургандардын бардыгы өтпөй калган. Туура. Элге жакшылык кылбагандар, иштеп жүрүп эл үчүн иштедимде бирок жакшылык кылбагандар өтпөй калган. А президент да ошондо келчү парламентке. Өкмөт келчү, отчетун берчи. Биз ар бир депутат өзүбүздүн округда, өзүбүздүн райондо иштерди бүтүрө баштаганбыз. Азыр эмне? Парламенттин колунан эчтеке келбейт. Азыр эми партийный босстордун гана кызыкчылыктарын Калган тааныбай атат да. сиз айткандай тааныганда. Ошонун негизинде бүгүн акча менен акча ойноп калды да. Шайлоодо мен акча менен утам деген көбөйүп калды. Акчасы барлар, мен партияны алып келем деген көбөйүп калды. Акчасы барлар бүгүн чоң саясатка аралаша баштады. Андай болбош керек. Саясаттан түшүнүгү жок болсо деле. Андай болбош керек. Алар элге канчалык кызмат кылат, аны бир Кудай билет. Туура. Эми сөзүбүздүн аягында Ахмат мырза быйыл бир бурулуш, тарыхый бурулуш болот деп ойлойм да. Президенттик башкарууну президенттин мындай закондуу түрдө тынчтык жолу менен өткөзүп беребиз деген ниет менен мына күздө президенттик шайлоону күтүп атабыз. Анан сиз эми кечээ бүгүн пайда болгон саясатчы эмес, өзүңүз айткандай. Менимче өмүрүңүздүн көбү ушул кыргыз мамлекетинин өзүнчө мындай өз алдынча мамлекет болуп аткандагы өмүрү менен тыгыз байланыштуу деп ойлойм. Анан ушундай адам эртеңки шайлоого кандай карайт? Анан дагы көбү гезиттерден, тияк-бияктардан эми имиш деген сөздөргө болот эмиш дегендей өзүңүз оозуңуз менен айтсаңыз. Президент болосузбу? Болсоңуз кандай көрөсүз Кыргызстандын келечегин бир 5 жылда, 10 жылда? Кудайым буйруса, ар бир саясатчынын мындай чоң саясатта жүргөндө ниети болот. Ушу эл колдосо, Кудайым колдосо президент болсом экен, элиме кызмат кылсам экен деген ниети болот. Туура ниет. Бул туура ниет. Менде андай деле ниет бар. Ниетим бар, менин оюм бар. Биз бүгүн Камчай Кыдыршаевич, Адахан Кимсанбаевич үчөөбүз мындай биригип элге жарыялап, биригүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Мен дагы бир жолу кайталайм. Бүгүнкү күндө келечектеги президенттик шайлоого сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн ичибизден бирөөнү чыгарабыз. Үч өңүрдүн ичиңе. Үчөөбүздүн ичибизден бирөөнү чыгарабыз. Мүмкүн биринчи, экинчи кылып чыгарарбыз. Себеби бийлик деген бүгүнкү күндө мыйзам төбөлөп атат. Мыйзамды карап койбой атат. Каалаган жасап атат. Ошон үчүн бирөө биринчи болуп, экинчиси экинчи болуп чыгар. Аны биз чечебиз. Эми биздин өз ара сүйлөшкөн иштерибизди биз бүгүн ачыкка чыгарбай атабыз да. Кереги деле жок кой. Ачыкка чыгарыштын бүгүн кереги жок. Эгерде мага ишеним көрсөтүп мен чыксам, мага көбү суроо берет да, сиздин уруксат береби, бербейби. Мен эч кимден уруксат сурабайм. Мен уруксатты элден сурайм. Эгерде эл колдоп, эл көтөрсө, эл келечекте шайлайм десе, мен үчүн ошол жеңиш болуп эсептелет. Ал эми мыйзам боюнча эч кандай мыйзамда мени катышпасын жана башка деген мындай мыйзамдын шартында жок. Мыйзамдын шартында жок. Эгерде мыйзам окубай, башка кылып тебелей турган болсо, аны эл чечет. Эл чечиш керек. Бийликтин ээси, мамлекеттин ээси эл. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө үчөөбүздүн
биринчи кылып бирөөнү чыгарабыз, экинчи кылып альтернатива кылып ошого жардам катары алып чыгышыбыз бул биздин өзүбүздүн тактикабыз, секретибиз. Биз Кудайым планда да сунуштайсыздар да, кантип өзгөртөбүз, кантип өнүктүрөбүз. Сөзсүз түрдө. Кудайым буйруса, Ал күндө канчалык тоскоол болбосун, канчалык бут тосуу болбосун. Биз бүт күчүбүздү жумшайбыз жеңишке жетиш үчүн. Мен ошентип эле ойлодум эле, себеби азыр гезит беттеринен деле же интернет булактарынан Бүгүн жамандап жазып атпайбы? Келдибеков өзүнчө эч кимге айтпай республикалык штаб түзүптүр, анан Мадумаров мен билбейм деп айтыптыр деген. Бул эми жана маалыматтык чабуул. Эми маалыматтык согуш деп коет. Бизди жамандап бүттү. Мисалы, Камчыбек Кыдыршаевди калашынча жамандап бүттү. Мени каалагандай жамандап бүттү. Наоборот, бүгүнкү ошол кетип аткан шайлоого барам деген адамдар бизди жамандаганда өтпөйт, эл түшүнүп калды. Өзүңөрдү ойлогула. Мен айткым келет да ошол келечек кандидаттарга, болочок кандидаттар. Өзүңөрдү ойлогула. Артыңардагы калбырыңарды карагыла. Бирөөнү жамандап бирге жетем деген бул Алла Таала деле көрүп турат. Эл деле билип турат. Анан кийин бүгүн акча таркатып, мисалы, бүгүн шайлоо башталып элек, бул мыйзам бузуучулук да. Акча таркатып, штаб түзүп, акчаларды берип аткан фактылар уже топтолуп бир чамадан болуп калды. Бирок ал бийликтин адамдары, бийликти колдогон адамдар ага көз жумуп, эч кандай мыйзам бузуучулукка барган жок дегендей ниет калтырып атат да. Ошон үчүн келечек кандидаттар элди акчага сатып алам, мен акчам көп, мен болом, анан бирөөлөрдү жамандап, чет өлкөгө барып дагы жамандап, кат жөнөтүп жамандаган токтотуш керек. Туура. Эми кандай болгондо да эл 2 революцияны өткөзүп, бирок жашоосу жакшы жакка өзгөрбөй атканын сезип атат болуш керек. Акчага сатып алса деле, акчага алданса деле кандай акыбет болорун көрүп атабыз. Мен деле жөнөкөй жаран катары. Менимче убакыт келди окшойт. Мен ушул пайдаланып айткым келет. Ушул биз мен Камчыбек Кыдыршаев, Адахан Кемсабаев үчөөбүз, мисалы, кайсы деңгээлдеги телевидение болобу, элдин алдына чыгып, келечекте кандидатурамды коем деген бийлик тараптан болобу, башка болобу, любой кандидат менен дебатка барганга даярбыз. Ачык сүйлөшүүгө. Келсин элдин алдында эл баа берсин. Бул акыйкаттык. Келе албайт, чыга албайт. Эми анда көрөрүз. Убакыт келсе, эртеге башталсанын. Биз бүгүн деле даярбыз да. Пожалуйста, силердин ТВга келсин, сүйлөшкөнгө даярбыз. Элдин алдына чыгып. Андай мүмкүнчүлүк болот, ошондой маданияттуу түрдө. Анын төшөгүнө кирип кетпей, анын жеке турмушуна кирип кетпей, мамлекеттик кызыкчылык, анын баласынын немесине кирип кетпей, мамлекеттик деңгээлде мамлекеттүүлүктү, элдин келечек турмушун мамлекетти кандай алып түзүш керек деген тема боюнча любой менен сүйлөшкөнгө, дебатка чыкканга даярбыз. Бул сөзүңүз да акыйкат. Эми сөзүбүздү жыйынтыктасак, себеби билинбей атып өттү окшойт. Туура. Убакыт эми кандай болгондо дагы сөзүбүздүн башында жана сиз айткандай биз канчалык бай болбойлук, канчалык жетишкен инсан болбойлук, башка мамлекетте жашаганыбыз эгер жашасак, баары бир жерибиз өксүк болгондой, өзүбүздүн өлкөбүз болбосо, биз бактылуу боло албайбыз. Азырынча өзүбүздүн өлкөбүз бар, өз алдынча мамлекетпиз, жарандыгыбыз бар. Биз ушул байлыкты, эң чоң байлыкты сактап калганга. Бул элибиз. Мамлекетибиз. Анан ар бир сизге окшогон, элге төбөсү көрүнгөн, мага окшогон жөнөкөй журналист болобу, режиссер болобу, кызматкер болобу, мейли строитель болсун, куруучу. Биз ар бирибиз ушул мамлекет деп ойлонуп, жүрөк менен, чын жүрөк менен, туура айтасыз. жеке кызыкчылыктан бийигирээк коюп мамлекетибизди гүлдөтүп алсак, сиз айткандай келечектеги акыйкаттык орночу убакытта алыс эмес деп. Туура айтасыз. Ойлойм. Мен толук кандуу кошулам. Бир ооз сизден ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып келет. Мына иштебей атышат деп, ушул 3 жылдык иштебей атат, 3 жылдык чыкпайт экен деген сөз болуп атпайбы? Биз Кудайым буйруса, мына май байрамдары бүткөндөн кийин жапа тырмак Кыргызстандын бардык районун кыдырабыз. Бардык райондо штабтарды ачабыз. Кыдырабыз, эл менен жолугабыз, сүйлөшүп, элдин оюн билип, жапа тырмак кыдырып, мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Биз эч кимге кошулган жокпуз. Эми
ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атат саясатчы болгондон кийин. Бирок биз сөзсүз түрдө Кудайым буйруса 3 илдиктен бирөөнү катыштырабыз. Элдин алдына чыгабыз, күрөшөбүз, күрөшүүнү ошол маданияттуу түрдө, мыйзам негизинде жүргүзөбүз. Эми сиздин да убактыңызды бөлүп, Рахмат чоң сиздерге. өзүңүздүн ойлоруңуз менен ачык, айкын көрүүчүлөрүбүз менен мен аркылуу бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдирип, Рахмат. анан бул сүйлөшүүбүз да акыркы болбойт деген аруу тилек менен Кудайым буйруса. көптөгөн маектерди куруп, ойлоруңузду айтасыз деген тилектер менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак. Рахмат. Рахмат сиздерге. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Эли журтубуз тынч болсун. Бөйдө кырсыктан Кудай сактасын. Кечээкинде өзгөндөгү болгон, Дача сууда болгон, мына жер титирөөдөн, ушундай бөйдө кырсыктан элибизди Алла таалам сактасын. Рахмат сиздерге.